Балдар, саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда ой чабытыбызды өстүрүүгө аракет жасап көрөлү. Анда силерге суроо: кораблдын рулун эмне деп атайбыз? Бул суроону тапканга аракет жасагыла жана жообун тапшырмаңарды мага жөнөткөндөн кийин аласыңар. Силердин ой жүгүртүүңөр мыкты деп ойлойм. Бул суроону бат эле таап алат болушуңар керек. Бүгүнкү сабагыбыз расмий иштиктүү стиль, анын түрлөрү жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты расмий иштиктүү стиль жөнүндө маалымат алабыз, анын түрлөрү жөнүндө билебиз жана адептүү ыймандуу болууга аракет жасайбыз. Расмий иш кагаздары дегенибиз эмне? Биз күндөлүк турмушубузда, административдик башкарууларда, мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда колдонулчу документтер, мына ошолордун жазуу үлгүлөрү расмий иштиктүү стилге кирет экен. Эми карайбыз, расмий иштиктүү стиль дегенибиз эмне? Расмий иштиктүү стиль, мына бул стиль жалпы түрүндө экиге бөлүнөт экен. Бул расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары болот. Эми расмий иш кагаздарына жарлык, жобо, мыйзам, буйрук жана башкалар кире турган болсо, биз өтө турган бүгүнкү расмий эмес иш кагаздарына арыз, кулактандыруу, чакыруу жана тактама кирет экен. Расмий иш кагаздарынын ар бири белгилүү бир иш-чараларга багытталып, калыпка салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат. Кайсы бир үлгү болот, биз үлгүлөрү менен бүгүн азыр таанышабыз. Анан ошонун негизинде арыз, кулактандыруу, чакыруу жана тактама билетин жазууга үйрөнөт экенбиз. Эми карайбыз. Расмий эмес иш кагаздарын жазып жатканда эмнелерге көңүл бурушубуз керек экен, кайсыл жерден эмне деп жазышыбыз керек экенине токтолобуз. Мында биз диалектти сөздөрдү колдонбойт экенбиз. Диалектти сөздөр мисалы түндүктө жүгөрү дей турган болсо, түштүктө мака дейт, чака, челек, дагара деген сыяктуу сөздөрдү биз иш кагаз жазып жатканда колдонбойт экенбиз. Андан кийин көркөм сөз каражаттары. Көркөм сөз каражаттары биз буга чейин кептин түрлөрү, анын ичинен баяндоо жана сүрөттөө деген темаларды өттүк. Анда биз сүрөттөп жатканда сөзүбүздү баягы сөз менен айтып бере турган баяныбызды кооздоп, шөөкөтүп, кызыктуу кылып жазыш үчүн ар кандай сөз каражаттарын колдонобуз. Мисалы тоонун бетин ап-апак кар каптап турат дей турган болсок, же болбосо Аселдин көздөрү бакырайган, капкара, кирпиктери ийилген деп сүрөттөй турган болсок, бул иш кагаз жазып жатканда андай сүйлөмдөрдү, сөздөрдү эмне кылат экенбиз, колдонбойт экенбиз. Андан кийин иш кагазын жазып жатканда биз жогоруда эле айтып өткөндөй оюбуз так, даана бериш керек экен. Айтылуучу оюбуз так жана ачык, конкреттүү эмне жөнүндө айтып жатабыз, эмне жөнүндө сөз кылабыз, мына ушуну ачык, даана берет экенбиз. Дагы бүгүн биз эмнелерге токтолобуз? Бүгүнкү сабакта айттык, биринчи ушул иш кагаздарынын жазуу эрежелерине токтолобуз. Андан кийин алардын үлгүлөрүн силерге көрсөтүп берем. Ошонун негизинде биз тапшырмаларды аткарабыз. Арыз жазуу эрежеси. Арыз жазууда эмнеге карайт экенсиңер? Биринчи, жакшылап карайбыз. Бул жерде мекеменин аталышы, жетекчисинин кызматы, аты жөнү жазылат экен. Жетекчинин аты жана анын атасынын аты кыскартылып, фамилия толук түрдө берилет экен, дагы ал барыш жөндөмөгө келтирилет дейт. Мисалы бул жерде А деген аты болсо, Адилет Камчыбекович Жолдошев деген фамилия болсо, Адилет менен Камчыбекович кыскарды дагы Жолдошевке деп барыш жөндөмөгө келди. Кимге деген суроого жооп берди, Жолдошевке деп жазылып атат. Мисалы мекеменин аталышы номер 89 мектеп, бул мекеменин аталышыбы, анан жетекчисинин кызматы дейт. Бул жерде номер 89 орто мектебинин директору, же болбосо окуу тарбия завучу дейсиңер, Баланчаев Баланчага деп көрсөтүлөсүңөр. Эми экинчи пунктка келип токтойбуз. Бул арыздануучунун кайсы жерде ким болуп иштери, аты, атасынын аты көрсөтүлүп, фамилия бул жердегидей болду эле кыскарат дагы, фамилиясы толук түрүндө жазылып, атасынын аты жана
аты кыскарып, бирок фамилия чыгыш жөндөмөсүнө келтирилет экен. Кимден деген суроого жооп берет. Базарбаевден деп турат. Арызданчу болгондо экинчи пункттун карагыла, көңүл буругула. Бул жерден ким арыз жазып аткан киши экен. Бул жерге кимге жазып аткан болсо, биринчисинде, экинчисинде бул ким, ошо арызды ким жазып атса, ошого тиешелүү экен. Мисалы, 89 орто мектебинин окуучусу, же болбосо 89 Учкун конушунун жашоочусу Баланчыбаев Баланчадан арыз деп жазат экенсиңер. Үчүнчү карайбыз. Иш кагазынын аты жазылат. Биринчи жана экинчи бөлүмдүн уландысы болгондуктан кичине тамга менен башталганы туура. Мисалы, арыз деп кичинекей тамга менен жазасыңар. Андан кийин 4-чү текст кетет. Ал абзацтан башталып жазылат. Арыздын тексти түшүнүктүү, так жана кыска болушу талап кылынат. 5-чи, арыздын жазылган күнү 6 цифра менен же цифра сөз менен көрсөтүлөт. Мисалы 16.05.2020 же 2020 жыл 16 май деп колу коюлуп, фамилиясы жазылат. Эми балдар, биз карап чыккан эреженин негизиндеги арыз жазуунун үлгүсүнө көңүл бургула. Арыз бул мекеме жетекчисине ошол же башка уюмдун мүчөлөрү тарабынан сунуш, өтүнүч, арыздануу мазмунунда жазылат. Эми карайбыз чакыруунун эрежесин. Биринчи иш кагазынын аталышы чакыруу деп жазасыңар. Андан кийин чакырылуучунун аты жөнүндө кимди чакырып атасыңар. Текст, эмнеге чакырып атасыңар? Тойбу, жыйналышпы, конференция, ошол жөнүндө кетет. Андан кийин жыйындын, конференциянын же тойдун өткөрүлчү убагы, мөөнөтү, качан, кайсы убакта болору, өтүүчү жайы, кайсы кафеби же эмне мектеппи, кайсыл жер экенин аны жазасыңар. Андан кийин чакырган тараптын аты жөнү, ким тарабынан чакырылып жатат, ошол жөнүндө чакырууга жазабыз. Чакыруунун эрежесин карап чыктык. Эми чакыруунун үлгүсү. Чакыруу өткөрүлүүчү маараке, тойлорго, түрдүү чогулуштарга чакыруу үчүн жазылган кабарлоо болуп саналат. Эми кулактандыруунун эрежесин карайбыз. Иш кагазынын аты, биринчи кулактандыруу деп жаза аласыңар. Андан кийин кулактандыруунун тексти кетет. Өткөрүлүүчү убактысы, качан болот, өткөрүү жайы, кайсыл жерде, иш чараны уюштуруучу мекеменин аталышы, ким тарабынан уюштурулуп жаткандыгы жазылат. Бул кулактандыруунун жазуу үлгүсү. Кулактандыруу белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүнүн алдында боло турган иш чараларга чогулуш, жолугушуу жана башкалар менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же ооз-эки түрүндөгү билдирүү болуп саналат. Эми карайбыз тактама жазуунун эрежеси. Мекеменин аталышы, тактаманын орусчасы справка. Мекеменин аталышы, талап кылынган адамдын аты жөнү толук жазылат. Анын иштегендиги же окугандыгы тууралуу толук маалымат берилет. Андан кийин тактама берген мекеменин жетекчисинин аты жөнү жазылып, колу коюлат. Тактама же орусча айтканда справка жазуунун үлгүсү. Тактама окуучунун, кызматкердин, студенттин окуусу же аткарган кызматы тууралуу талап кылынган жерге сунуш кылуу үчүн жазылат. Силер бүгүнкү сабакта расмий иштиктүү стиль жөнүндө маалымат алдыңар. Эми тапшырмага көңүл бургула. 57-чи көнүгүүдөн 60-чы көнүгүүгө чейин иштейбиз. 57, 58, 59 жана 60-чы көнүгүүлөрдү иштеп жөнөтөсүңөр. Түшүнбөгөн суроолор болсо кайрылгыла. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.